Саламатсыздарбы көрөрмандар. Биз бүгүн таланттуу ырчы Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти Малик Аликеевди чайга чакырып, ошол чай үстүндө жакшы бир баарлашалы дедик. Малик, бизге куш келиптирсиң. Бишкекке куш келиптирсиң. Ооруп турдум, ойноп турдум деген кыргызда сөз бар. Анан кечээ эле ушул Малик ооруп атат деп бүтүн кыргыз эли сизге бир дуа кылып, ушул балабыз айыгып кетсе экен деген жакшы тилектерин айтты. Анан бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Ошо элдин батасы дейдиби? Бүгүн мына мынтип элдин алдына чыгып, койгон комузду колго алып, кадимкидей баягы биз көргөн Малик болуп келип калыптырсыз. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат. Үнүңүз акырынбы? Шүгүр. Маанай жокпу? Маанай жакшы эле. Жакшыбы? Маанай жакшы. Болгону баягы көптөн бери элге аралашпай, сиздерге аралашпай, камераны көрбөй, кичине толкундан турат окшойт. Толкундан турасызбы? Толкундамаңыз. Баягы сиз көргөн камера, сиз ырдаган эфирдеги микрофондор. Акыбал жакшыбы? Акыбал жакшы, Кудайга шүгүр. Жана өзүңүз айткандай, ошол элдин батасы аябай жакшы дем берди. Мына эми буйруса сахнага да чыкканга аракет кылып атам. Кудай буйруса. Ооруп жатканда бир укмуш керемет обондурдадыңыз. Керемет обондурдадыңыз. Ошондо да керемет обондун тексти сөз менен айкалышып, анан ошол обонду албетте кандай обон болбосун ажарын ачкан бул ырчы. Анан албетте Маликтин колуна туш келген ыр, ал бактылуу ыр. Ушундай бир сонун аткаруучулук чеберчилик менен ырдаган экенсиз. Ошолорду эл сизди көргөн сайын муңайым тартып дагы эле ооруп атабы деп турду эле. Эми айыкканда ошолорду угармандарга, көрөрмандарга тартып алайлы. Жакшы болот. Кимдин обону, кандай обон айтып өтсөңүз? Бул эми сөзүн белгилүү акыныбыз, кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуповго. Обону Кожокмат Абдыралиевдики, таластык агабыз болот. Ал кече деле 80ге келип калды. Анан эми бул кишилерди айтып кетпесе болбойт. Белгисиз автордо ошо менен калып калышы мүмкүн. Болгону эле ушуну даярдап атканда Сооронбай агабыз тирүү кез эле да, ошо жетишип каламбы дедим эле, бирок укпай калды. Тилекке каршы бирок элдин жүрөгүнөн орун алды болуш керек. Орун алды деп ойлойм, буюрса. Ошону да берейин. Көрүсөң азгана жылдары жылып ушулду жашыма улам кеми булам барат бөксөрү өмүр аттуу өтө кымбат казыны өмүр аттуу өтө кымбат казыны өткөн күндү күбө болду өзүбүз ал күндөрдү дилден болбойт өчүрүш ашып тасса бул өмүрдө кубанып агудалаш жүрө тура өкүнүч агудалаш жүрө текен өкүнүч турмуштан тура сабак алдыкпы тура тоңуп жансак тура жандыкпы көңүлүбүз көп нерсе кеңиренди биз турмушка жөн жай карап калдыкпы биз жашоого жөн жай карап калдыкпы Dilek türü бар кезинде күчүбүз биздин милдет бала чакаң өстүрүш жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн
Жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз. Жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтсүн экен жүзүбүз. Жакшы болду экен. Бир топ төшөккө жатып калдың, Малик. Анан ошол учурда азыр баягы бир заман эмне кылып атканын бат жеткирген, маалымат тез жеткен заман эмеспи? Анан ошол учурда элдин көңүлүн буруп алдың окшойсуң. Бурганың жакшы болду. Биздин таланттуу ырчы бала кезинен анды элек ырдап, эстебестей ээрчип элге чыккан балабыз, эмкичекти наамы жок деп эл дүр койду эле. Анан ошол учурдагы министрликтин да көңүлү бурулду. Сенин ырыңды, өнөрүңдү баалагандар да көңүл бурулду. Анан чалкалап жатып, үйдөн эмгек сиңирген артист алып койдуңуз, Чалкалап жатып, Чалкалап жатып. Бул жакшы сыйлык болду. Жакшы болду, рахмат. Баягы ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот окшойт да. Баягы Кудайым маңдайга эмнени жазса, ошол болот экен да. Ал канча жанталашсаң деле болбойт окшойт да. Чуркасаң деле деп кой. Бирок мен ошол кыргыз элине аябай ыраазымын. Ошол элдин деми, ошолордун сүрөөсү аябай жакшы дем берди окшойт. Министрликке дагы, Ак үйгө дагы, анысы кандай. Бирок эл баягы Эстекем айткандай, Эстекем бир ыры бар эле. Бааланбай алган наамдын балам барксыздык жагы бар. Эки осурдап койгондун азыр эмгек сиңген наамы бар дедачы да. Анысы кандай баягы кыргыз элине, ушу мамлекеттин казынасына Кудайга шүгүр эмгек сиңириптирмин. Анан убактысы эми келиптир эми. Мунусуна да рахмат. Кудайга шүгүр. Убактысы жаткан учурда келген экен. Бекеринен сыноо берет го адетте жакшы нерсени берерди, бул сыноо. Элдин баары эле айтат да, Малик ооруп атыптыр деп. Бирок эч ким билбейт Маликтин эмнеси ооруп атканын. Эмнең ооруду өзү? Эми албетте билбейт да, баягы төшөктөн жаткан жерден эле тартып эле интернетке жарыялап атса. Ошо ачыгын билдирип коёбу. Бул кандайча төшөктө жатып калды дейт. Баягы жан баштан операция болгоп. Кайсы жылдары? 1 жыл мурун. Мына 1 жыл болоюн деп калды. Азыр мына Бишкекке келгеним себеби дагы ошол. Жумабековго, Сабырбек байкебизге кирип чыктым. Ага кишиге дагы ошо ыраазычылык билдирем. Ренгенди көрүп жакшы каалоо тилегин айтты. Буюрса баары жакшы экен. Көбүрөөк басышың керек. Жакшы басасың жакында дейт. Анан сөөгө доо кеткен демек, Сөөгө доо кеткен. Буюрса жакшы тилек жарымын истейт. Мына сиздердин мына YouTube каналыңыздарда отурам го. Жакшы. Эми ырдаганыңды сен өзүң да сагынып турсуң, эл да сагынып турсуң, көбүрөөк ырга басым жасайлы. Албетте сенин аткарууңдагы анда электи укканда ар бир жан дүйнө козголот. Мөлүмдү утканда мындан, таласымды утканда андан дегендей. Анан чайдан алып тур. Бизде чай бар, бирок пай жок Макиш. Ошо пайдын деле керек. Чайыңыз жакшы болуптур. Пайдан артыгыраак экен да. Чайдан куюп турайын. Анан жакшылардан бизге солодон турдап тур, тамагыңды чай менен майлап туралы биз. Туура. Кат салайынбы? Жок. Мен анда мисалы бияка келерде ошо кичине ойлонуп, Экия Мукамбетов дегенди ушул азыр эч ким деле көптөр билбей калды да. Оондоруна кайрылып Болбосо, ананда болбосо Экия Мукамбетов деген өзү аябай чоң актер болгон экен. Мен деле көрбөй калдым. Анан кийин ошондой таланттардын сонун жаратып кеткен ырлары бар экен да. Ошолорду дагы бир элдин эсине салып койгум келип атат да. Бул айтылбай иште сыр калат деген ыр да. Кайса сулуу таң атып, эмгекке бирге баратып,
айтылбай іште сырғалап алдыртан қиғат қарашы сөз таппайм қылчақтайм қылчақтайм кечінде келсем жанашы қайратты жисам қаншалық қарегім оқып жалтанып қардыға түнім шықпастан ей қаныма бір күш тарқалып жоқ күнім өкінім ей өкінім үйіңе жақын алып барып күйшеліп түнді көбірек таңдата супа төгіліп қайрадан ішке бір жөніп қайрадан санам бөлініп сесіңші сүйгенім бе сүйгенім тик айтыш қиын көрініп сесіңші сүйгенім бе сүйгенім тик айтыш қиын көрініп Бәле, сүйгөндөр жөнүндө сөз кылбайлыбы? Кылалы. Сүйгөндөрдөй болобу деген, Сүйгөндөрдөй болобу. Сүйгөндөр кандай? Сүйгөндөр жакшы эми сүйүүнү ар кандай көз караш менен караш керек да. Жакшы. Түшүнүктүү оюңуз. Урматтуу көрөрмандар, мен ушул Малик больницада жатканда акыбалын сурап, илгери кийин чогуу иштешип, Малик бир эмес эки жолу концерттен элге тартуулап, чыгармачылык жаңылыктарын ушу филармонияда көрүүчүлөргө тартуулаганда бир нерсеге аябай баа бердим. Көп эле концерттерди көрүп жүрөбүз, ушу белети өтпөй, туугандарга сатып, тааныштарга сатып, кесиптештерге сатып калат да билетти. Анан биз Малик экөөбүз ошо билет саткан жагына кыйналган жокпуз. Малик себеби мен өзүм ушул филармониянын кассасына барып концертке 2 күн калгандан соң бир аксакал киши өттүр. Сага айтсам керек эле Малик. Айланайым Маликтин концертине билет бер, Маликтин концертине мага билет бер. Ошол күнү дагы катарлаш концерттер болмок. Анан кассадагы эже сурап атат, кимдин концерти? Жана Малик Аликеев деген бар го, ошого үй бүлөмө, бала чакама бир 10ду бер. Анан кошунам да келет, коп кой деп атпайбы билеттичи. Анан ушунчалык таң калдым, бул сенин өнөрүң деп эсептейм. Ал эми ушул өнөр дүйнөсүнө жетелеп, мына бүгүнкү күнгө чейин Маликти ушул жаңы төрөлгөн бала сыяктуу Кудайдан тилеп, ушул балам деп өмүр учугун улантып атат болуш керек. Менимче апабыз бар, 90 жашка чыккан Маликтин апасы. Ушул апа жөнүндө Сабырбек Жумабеков агайыбыз менимче интернетке да айткан, сени сурап барган учурда да айткан. Бул байбиче өтө күчтүү байбиче экен. Эми мен таң калдым дейт, эске тутуму, сүйлөгөн сөзү так, орундуу, анан эң негизгиси кайраттуу адам экен. Балам ошо салганда басып кетсе эле болду, ошону эле айт деп ушундай агайдын айткан сөзү эсиме келди. Эми бул сөздү кеп кылганым, апаң жөнүндө айтсаң, суур чапкан байбиче деп уктум эле. Суур эмес, эме чында эми бага Кудайым ошо апама ден соолук берсин дагы. Апам кайраттуусу кайраттуу да. Апам баягы дагы мен кичине монтип баягы кырсыкта ооруп төшөккө жатып калганда кичине өзүн таштап барып анан азыр кайра өзүнө келди да. Себеп дегенде баягы өзүмчө басып, өзүмчө эшикке кирип чыгып калганга баягы дем болду окшойт да. Анан ошо кайраттуусунан ошондой өзүн кармап жүрдү азыр. Туура айтасыз. Сабырбек байке келгенде ошондой бул киши бардык жерде маселени кабыргасынан коюп сүйлөйт да. Чокотор жерин. Анан жанагы суур эмес эми илбирс чапкан. Илбирс чапкан, суур деп койдум, илбирс.
Ана бул ошо Аллахта ошо 70 жашта ошо жайлоодо жалгыз үй калып калган. Анан ошондо ошондо чапканда баягы эртең менен теге гүлдү чыгарып от жагам деп барат ошо Илбирс. Мурунку күнү бир келип, мен эртесинде кайра келгенде анан ошондо бир 6-7 метрден секирген экен да. Анан ошондо теги мамыда ат бир айгыр байланып турган, ошол анан бир дөбөт итибиз бар эле, ошону айтып калат да апам. Ошол Алкар деген ит болчу. Ошол Алкар болбосо мен уже ашы суумду берип коймоксуң деп мага айтчу да. Анан ошол Алкар деген кыргыз дөбөт эле. Ал секиргенде астынан тосуп секирген да теги. Анан ал иттен жалтанып, анан апама жетпей калып, анан ошол айгырга барып асылган да. Анан айгырдын далысынан тиштеген. Анын үстүнөн барып бисинен Алкар деген итибиз Илбирсти тиштеген. Ошо менен баары ызы чуу болуп, кородо койлор марап, жылкылар, уйлар ызы чөл болуп калды сайын ичи. Анан ошондо Илбирсти чаап алган. Ага чейин андан жашыраак кезинде күрөшкө түшүп жүргөн. Сонун ырдайт апаң. Анан бул баягы аккан арыктан суу агат деп өзүм атам дагы Осмонкул атайлар менен чогуу жүргөн экен, эстегемдер менен чогуу иштешип калган. Тунуш аксакал. Бизде фонддо чыгармалары бар, аткарган күйлөрү бар. Анан ошол кишинен дагы болду. Апам да аябай сонун ырдайт. Кээ бирде үйдө отурганда Кениз апа бир ырдап берип коюңузчу, баягы эски эмелерден деп анан ырдатып калам. Комузду ойноп берип. Комузду ойноп берип. Анан ошол бул чыгармачылык ушундай эресекке жетишке деле апам эмес чоң да. Эмгеги чоң. Мен болбосо мектептен комуз таштап коем деп ырдагым келбей качкан күндөрүм да болгон. Анан ошол апамдын эмгеги чоң. Анан азыр ошол элдин баласы болуп отурабыз. Анделек мөлмөлүм саптар эсиңдеби же унута баштадың анткени көптөн бери ырдай элексиң? Жок, булардын баары эсте, антып. Эске тутумуң күчтүү, Маликтин эске тутуму аябай күчтүү. Кайсыл жерде, кайсыл убакта болбосун кээден болот да, кызымтал болсо дагы момунчанчы числодо, момунчанчы айда, момунчанчы күндө деп аябай так жүргөн жигит. Бүгүн да таптак бойдон эфирге келип берди. Ошолордон эсиңде болсо, сен ошолор менен тааныды да элем. Туура. Мен биринчи Анделек деп калдыңыз, аны айтпасам болбойт. Эстекемдин ошо статусун быйыл мына 90га чыкмак экен, көз тирүү болсо. Анан Эстекем дайыма ошо мунун устаттарын эске салып сахнада эл алдында ошол устаттардан баштачу. Анан саганда ошо жаң келгенде Анделек мен келди элем. Деп анан саганда ошол Анделекти ырдап берейин. Туура болот, туш керек э? Sen birey Uşkanan deli gözüngde bizge jar gelir. Kıyalın kımbat en sonuna kanday can sizge par gelir. Kanday can sizge par gelir. Sen birey Bışkançı yiyesin, uğtasan tüşkö giresin. Azapka saldın adamdın, ay kaçan bir kolgo tiyesin. Kaçan bir kolgo tiyesin. Sen birey bışkan almasın, kol jetkizbeyik jaydasın. Jetpese dagı barkınan ay bugün jetilgen bulbul sayrasın. Jetilgen bulbul sayrasın. Sen bolsong ey
көлдүн балыгы, мен болсом сүзгүн кайыгы. Balığa kayıp joluksaňa bolboybu halkım ayıbı, bolboybu halkım ayıbı. Dep bardagan eken. Bali, ийгилик. Малик, bir 2 жыл өзүңүз айткандай жабыркап, ден соолукка байланыштуу жатсаңыз дагы айрым учурда комуз менен ырдап, биз айткандай интернет булактарда хайп жаратып аттың. Бирок ошол учурда карасам, мурунку үнүң жок сыяктуу, үнү отуруп бараткан сыяктуу болду. Комузчулар да айтат, колго комузду алып, мындай бир кайрып турбаса, колдагы баягы ката баштайт деп. Ырдагандычылар айтат, добуш соспосок үн да өзгөрө баштайт деп. Анан өзүңүз байкадыңызбы, ушул ырдабаса үндүн? Жок, ал туура. Теге мен деген деле комузчулар мисалы үчүн 1 жума 10 күн комуз кармабай калса, кадимкидей эле келбей калат. Баары да табында болуш керек да. Күлүгат табында туруш керек, комуз табында туруш керек, үн табында туруш керек да. Аны таптап туруш үчүн мисалы мен ушул баягы 1 жылдай жатып калып көрдүм да. Мисалы үчүн комуз кармаган жокмун, ырдаган жокмун. Ошол убакта кадимкидей билинет да. Колуң комузга жолобой, үнүң каякта жүргөнүн билбейсиң ушундай да. Анан баары өзүнүн табында туруш керек. Болуш керек ошондой. Мисалы мындай концерттерде сөзсүз түрдө мен ушу 1-2 саат, 3 саат мындай эме ырдап үндү ачыш керек да, кыргызча айтканда. Распевка деп коет. Распевка жазыш керек. Ырдап туруш керек. Ал ырдагандан үнүн өскөрүп кетпейт. Канча көп ырдасаң ошончо ачылат да. Жакшы. Тажрыйбаңыз менен бөлүштүңүз. 1 жыл бою апаңыз бакканын билебиз. Көңүрлө турасыңарбы айылда? Эжем бар. Эжеме да рахмат. Апама да рахмат. Баягы айланып келип эле мейли канча бир тууган болосуң, баары энедей болбойт экен да. Ушу айланчыктап эле ушу больницада ятканда дагы учуп күйүп келип калыптыр. Анан кээ бирлери ошо айтат, ушунча жашка келип да машинеге өзү түшүп, өзү чыгып дешипчи. Эми айылда апамдын теңдүү курбандардын көбү өтүп кетти. Анан апам деле өзү азыр тартынып көп жерге баргысы келбейт. Баары жаштар болуп кетти. Бир подружкасы бар, ошол экөө гана жолугушат. Подружкасы жакшы экен. Подружка да шалат. Бири-бирине. Анан 90 жаш деле оңой жаш эмес. Кудай муну кут кылсын. Кылым. Мына өткөндө Сабырбек байкеге текшерилдим бир кече күнү. Ал киргенде бисмилла дегенде эле апамды сурады. Апа кандай? Чоң салам айта бар деп. Бизден да салам айта бар, Малик. Малик Аликеевдин бир келинчеги, бир уулу бар. Маалымат бербейсиңби элдерге да угуп калсын. Балаң бир мыкты өзүңдү тарткан өнөрдүн ээси, баягы өнөр атадан балага өтөт дейт. Сенин атаңдан сага, сенден сенин балаң өткөн абдан кубанычтуу. Анткени ошо сенин жеке концертиңде Бишкек шаардык мэриасынын эл аспаптар оркестри менен Машбот ойду, ушундай бир сонун ойноду да. Демек өнөр сизден өткөн. Үй бүлө жөнүндө кеп калалы эми. Эми балам жөнүндө кеп кала турган болсок, комузду жакшы чертет чынында. Комузду жакшы чертет. Болгону бага барды го комузга же өзүнүн комузда Шубинде окуган. Анан өзүнүн дагы наркы Кудай берген бир нерсе болмоюнча кыйын комузчу болуп кетиш кыйын го. Бага окуган боюнча. Кенде бар да сиздерде. Анан ансагандай комузду жакшы чертет. Болгону ошол убагында мисалы ошо баш оту менен кирип кете алган жок. Анан баягы өзүңүз көрдүңүз го концертте, оркестрди. Репетициясы жок эле, бир отуруп эле оркестрди коштоп кетип. Анан муну ошол азыр жанагы эл аралык мамиле деп ошону окуп, бирок комузун таштабайт, азыр чертип жүрөт, азыр Польшада окуп атат, иштеп атат дегендей. Чоң ата боло элексиз? Чоң ата боло элекмин. Бала үйлөнө турган куракка жетти? Үйлөнө турган куракка жетти. Мүмкүн аз калган болуш керек, анан айтат дейм. Калган болуш керек. Болжолдуу болду. Анан кандай жашоо? Келинчек биякта өзүңүз таласта же? Турмуш ар кандай эми Малик ага сөз кылып, кеп кылып болбойт, бирок ошентсе дагы эр жигиттин башына эчен сыноо келип түшөт дейт. Балким сыноодур, бирок менимче бул куракта сизге дагы сый, урмат менимче керек. Айрыкча ооруп тургандан кийин эркек киши өзүнүн калыбына келгенге чейин аял киши бөпөлөп эле багат да чынына келгенде.
Анан ошондон улам кеп чыгып атат да. Эми улам Баарлашканында деле жалгыз өзүң жөнүндө кеп кылып каласың, апа жөнүндө ошондон улам келди. Эми ал келинчек биякта жумуш иштейт. Жумушунан бошой албайт. Анын өзү да бир эмеде интервьюсу бар экен. Мен жумуштарыман бошой албайм, бара албайм деген. Бар экен. Анан анысы кандай? Ал жумуш менен алек. Мен өзүм ден соолугум менен алек. Ушундай. Азыр мен эң негизгиси азыр биринчиден ушул ден соолук менен гана күрөшүү. Азыр дагы ошол мына баарын текшерилдим. Башка нерселерге дагы эме кылып атам. Буюрса эми тиги мына кымыз чыга турган болуп калды. Кыскасы эми мына ушул басыштын гана аракетиндемин. Жакшы басып. Башкасы экинчи планда туруп турат деп атам. Туруп турат, бирок турмуш өзүнүн угу менен, өмүр өзүнүн угу менен өтүп кете берет, жаштап өтүп кетет. Анан мен жакындан билген инсан катары кээ бир адам талантын гана баалайсың да, башкасын баалабайсың алардын ачык айтканда. Алар эми чыгармачыл адамдарды орусча айтканда капризный деп коет. Капризнийден башка дагы бир мындай булактары болуп кетет да. Ошон үчүн сен мисалы адамкерчилигиң, жөнөкөйүңдө, анан ырдаганда ырың, адамды өзүнө тарткан жакшы касиеттериң бар. Анан баары бир тирүүлүк бир келет. Ошон үчүн мен сага үй бүлөлүк бакытты каалайт элем. Анан биз эңкейебиз, жашыбыз өтүп баратат. Кайра биз баягы 18 жаш, 25 жаш, 30 жаш күлүп турган күлгүн куракка жетпейбиз. Анан ооругандан кийин мен айткандай камкордук керек, өзүң камкордук көрүп атасың, бирок ошондо дагы көңүлдүн камкордугу керек. Аял кишинин сизге болгон сүйүү урматы сизди менче жашартат. Анан албетте ырдаган киши картайбайт дейт биринчиден. Экинчиден казактын жакшы сөзү бар, анасы бар адамдар эч качан картаймайды деп. Анан жаштыгыңыз ошого өңүңүзгө толуп, келип, сахнага ырдай турган болуп калыптырсыз. Анткени апам жанында да. Жакшы. Апам деле баягы азыр эне деген ушу кичинекей баладай эле кабыл алат экен. Азыр бир жака чыксам деле кичинекей баладай эле эмне кылып атасың, чалдыртат. Өзү чала албайт да, чалдыртат. Эмне болуп атат, жумушуң эмне болду? Анан жанагынтип ушундай каналдардан көрөт, телевизордон көрүп калса сүйүнүп калат. Бизди көрүп да сүйүнөт экен, буюрса көрсөтүп коюңуз. Анан эми ошол апамды дагы мен айтат элем, ушу келиндин колунан жылуу чай ичип, дагы Кудай берген жашты жашап, ошончолук ден соолук, ошончолук кайрат, күч, кубат, дем бар экен. Жашай турсуң сен маңдайыңа. Сен да эркелебей, өзүңчө ээн болуп, жакшы турмуштун башатын баштаганды каалайт элем. Ыргалы, жакшыларың угардан мурда мен бир соол таштаган көп турат Малик. Өткөндө бир чалып сүйлөшкөндө, ошо эстебей саттан аткаруусунда бизде эми терме санаторлор бар да, кичи дастандар, анан улуу залкарлардын жолугушуу, төкмөлөрдүн жолугушуу ырлары бар. Ошондон сурап, анан эжейим эмнегедир мен ушундай бир кайрыктар келип атат. Буга чейин кайрык келип бир обондоруңузду угуп калгам. Бирок ошо кайрык келип бир өзүмчө бир экинчи дыхание ачылып атат окшойт деген сөздү айт элем. Бул дыхание кандай дыхание болуп турат? Жок, буюрса жакшы. Бишкекке келгем же элге аралашкандан бери жакшы ойлор келип, баягы учуп кеткен нерселердин баары конуп, эске түшүп, бир чын эле жаңылануу жолу алдыда тургандай сезилип атат да. Анысы кандай, ошол залкарлардын сизден сураганым, ошолорду эми биз улантпасак анан ким улантат? Ошон үчүн сурагам, алар эми архивде жата берип, баягы радиодон берилсе берилип калат, берилбесе элдин көбү укпай калышы мүмкүн деп сизге сурангам. Анан эми буюрсанын баарын иштеп чыгабыз. Эми азыр ырдап берейин дагы. Көңүл оту деген ырды дагы жаңы ырдап чыккан. Мен биринчи ырдап чыгаардын алдында бир 5-6 кишинин алдында ырдап көрөм да. Эгер алар жакшы кабыл алса, анда элге жетет да, элге жетет. Анан ошолорду дагы жаңы ошол деле Кожокмат байкебиздики, ал киши деле 80ге келип калды. Анан ошолорду биринчи ушундай бир чакан чөйрөдө ырдаганда бир жакшы кабыл алышты эле да. Элге деле жакшы кетти. Анан ошол ырдап берейин, Жакшы болот.
Көргендей адатың бар күліп қоймой, көңілдің бір білгенін біліп қоймой, білдірбес қанжар бар бы кірпігіңде, білдірбей жүрек үшін тиліп қоймой. Жолыққанда жорығың бар күліп қоймой, жоғалғырай ойлағанды біліп қоймой, бөлініп ұзап кетсең мен тұрамын бөлөктү қапарынба иліп қоймой. Жылдыздай алтын қазық үміт жаны, жылмайған гүлгөнүңдү сүйүп қалып, өзүңдөн тутандырып алдым окшойт өчпөгөн көңүл отун биік жагып, өзүңдөн тутандырып алдым окшойт өчпөгөн көңүл отун биік жагып. Бәли, чайдан алыңыз. Чайыңыз жакшы болуп тур. Чайдан бул экен. Чай ушундай сонун болгон экен. Азыр мага Залкар ырчы Асек атабыздын сөзү эсиме келди. Ал киши баягы оркестр менен ырдап жүрдү, өзүнчө аккордеон, гармошка менен, комуз менен ырдап жүрдү. Анан оперный театрга барып иштеп калбадыбы? Анан эми театрды ким көрүптүр? Ал жерде барып жанагы опералардан арияларды ким созуптур дейт. Анан ушундай эле баштаганда тели кетип, калчылдап кандай ырдаганын билбейм. Чыксам бирөө айтат эди, алигине жутуп алсаң аябай дем күч бермек деп. Анан аны деле ойлоп оптурмун, көрсө чын эле дем күч берет экен. Анысыгандай бизде алиги жок. Акчай жок. Акчай дем беребечи эле ырдаганда. Эми акчай убактылуу дем бериши мүмкүн. Баштан өтпөдүбү? Убактылуу дем бериши мүмкүн, бирок андан ары алып жүрүп кеткени жаман болуп атат да. Анткени чыгармачыл не бир Залкарлар, не бир чыгармачыл сонун адамдар ошол үн ачылат, дем берет деп отуруп, дем берем деп отуруп, анан кийин кан тамырлар өтө эле кенейип кеткен окшойт да. Ошол артка тартып коет экен. Анан акчайы жок эле кызыл чай менен деле ырдап койсо болот. Ушундай кылып эле. Болот. Акчайды майли эч кимге көрсөтпөй, өзүнчө мындай элге уят болбойн деп жашырын бир жерге ушундай жатып алып, же отуруп алып өзүнчө ичет деп уккам мен. Эми баягы эл осундай элек жок да. Өзүнчө ичсең деле ал ичке киргенден кийин баары чыгарып коет элдин астына. Сыртка чыгарып коет экен да. Ушул акчайга сызып коюп турсуз. Бул жакшы нерсе. Баягы айдын жашоонун жарымы караңгы, жарымы жарык деп коет го элдер. Анан мен ушул көп жылдан бери чыгармачылык алакада жүрүп, ушул турмуштун оорчулугун да жеңип келатасыз, кыйынчылыкты да жеңип келатасыз. Өзүңүз жогоруда айткандай, күлүп койбой жайың бар деп ырдабадыңызбы? Ошол сыяктуу күлүп койгон жайыңыз бар. Анан ичимде айтылбай сыр калды деген бир сапты айттыңыз. Ошо ичиңизде бир айтылбай калган сыр бар сыяктуу сезилет. Ал эмне ушул мындай бир сизди өкөп турат, бирок сиз айтпай атасыз. Эми андай деле сыр жок. Мен ичимдеги сыр эле ушул болчу. Баягы монтип жылдап жатып калганда эми ар кандай ой келет экен да. Мүмкүн ушинтип жатып каламбы? Корккон жоксузбу, баспай каламбы деп? Жок, кээ бирде коркуу сезим болду. Бир жалгыз жата берсең, эми төрт стенаны карап, төрт дубалды карап коюп жата берсең, алаксыгың деле келбей деле калат экен да. Бир убакта ошол менен эле алып урушуп калдым дагы, жанагы убактылуу оорутпай турган уколдорго таянып,
Анан ошондой күндөр өттү. Күн түн уктабай Кол калган. эле сайдырып аттыңызбы же башка дагы мындай оорутпай турган нерселерди пайдаландыңызбы? Жок, ошо оорутпай турган ал укол негизи алганга болбойт экен. Мынага алышка туура келип атты. Бир Катуу ооруганда ошо күн түн уктабай калган күндөр болду. Анан ошону да карап атты ошол эжем, апама рахмат. Анан айылда дагы бир жолдош балам бар. Анан ал Марлис деген. Мадам Марлис. Анан алга дагы рахмат. Ошо келип карап, анан эми ооруну карашты эле. Оңой эмес болуш керек. Муну укчумун, бирок ошондо түшүндүм да. ооруган оору эмес, ооруну баккан оору деп коет эмеспи Анан кыргызда? ал балага дагы мен ыраазычылык айтам. Анан жата берип, врачтардан мындай ой пикирин угуп чалып каласың. Анан абайлаңыз эле, абайлаңыз дейт алар. Анан кийин баса албасаң өзүнчө ал үчүн жаныңда балдар туруш керек. Бирде болуп калат, бирде жок болуп калат. Анан ошондой сезим болду чынында. Уже убакыт өтүп атат. Баспай атам. Күндөр өтүп, айларга өтүп атат, айлардан жылдарга өтүп атат. Анан ошентип баспай калам. Анан ар жагы эмне болот? Келечек бүдөмүк боло баштаган күндөр болду да. Анан эми Кудайга шүгүр ошол азыр монтип басып, ошон үчүн жана экинчи дыханиянын айтып атканы да ошол. Жашоого да көз караш башкача болуп өзгөрө баштады. Эми баягы алдыга максаттар коюлуп дегендей. Жакшы. Жакшы, Кудай таалам ушул кырсыкты берерде дагы сынап ушуну көтөрөбү дейт экен да. Анан ошол кырсыкты берип, анын алдында бир жакшы күндөр бар экенин биз унутпашыбыз керек экен. Анткени кыйын жакшылыкты бериш үчүн бир кыйын сыноону берип, анан артынан жакшылык берет экен. Жакшылык Мындай болсун. сыноолордон өттүңүз деп ойлойм. Жакшы максаттар бар экен. Биз билген Малик мыкты, таланттуу, ырчы, аткаруучу болчу. Биз билген Малик ушунчалык бир өнөргө суусаган элдин кызматында болчу. Биз ошол Маликти көргүбүз келет. Анан жакшы бир тилектерди, жакшы максаттарды кеп салдыңыз. Жаңы жашоого умтулганыңызды айтып атасыз. Бул жакшы нерсе. Анан ошондой ийгиликтер коштогон учурда буюрса эл менен жолугабыз. Эл сизди сагынды, сиз элди сагындыңыз дегендей. Анан ушундай бир чай үстүндө баарлаштык. Бар болуңуз. Рахмат Ийгилик сиздерге дагы. каалайбыз. Ден соолукта болуңуз эң негизгиси. Көрөрмандар, биздин бүгүнкү чай үстүндөгү маегибизде таланттуу ырчы аткаруучу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев болду. Ар бириңиздердин денеңиздер сак болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Жерибизде дайыма жакшылыкка жаңырган ыр, күү болсун. Өсүп өнөлү, кемибейли, тололу.